ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына Аллах Таала насип кылып, дагы бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала өмүрүңүздөргө береке берген болсун, жана өмүрүңүздөрдү ибадаттар менен, жакшы иштер менен, сооп иштер менен толтурсун. Аллах Таала пендесине өзү жардам бербесе, жана пендеси жалгыз Аллахтын өзүнө гана таянбаса, жакшы ишти жасоо, сооптуу ишти жасоодагы ар бир пенденин колунан келе бербейт. Бир жакшы ишти жасоо, ал иш чоң көлөмдө болсун, кичине көлөмдө болсун, чоң иш болсун, кичине иш болсун, эгер ошол иштин астында ыхлас, калыс Аллах үчүн, жараткан Аллах үчүн, рызкы берүүчү Аллах үчүн боло турган болсо, ошол иш, ошол сооптуу иш Аллахтын алдында ошол кабыл болот. Бүгүнкү жумада айта турган маселебиз, биз андан коркуубуз парыз болгон, этият болуубуз парыз болгон күнөөлөрдүн бири, жана күнөөлөрдүн башаты эң чоңу ширк тууралуу. Ширктен этият болуубуз керек. Анткени ширк бул инсанды дүйнө жана акырет жакшылыктарынан куруу калтырат. Пайгамбарлардын келүүсүнүн максаты дагы дал мына ушул. Жерде Аллах Тааланын укугу бузулган кезде, жер жүзүндө адамдар ибадатта Аллахка шерик кошуп сыйына баштаган кезде, Аллах Таала өзүнүн пайгамбарларын жиберип, адамдарды ширктен кайтартырды. Мына ошондуктан Кур'ан-ы Керимдеги көптөгөн аяттар, эгер ошол аяттардын маанисине ой жүгүртө турган болсок, ошол аяттардын бири «Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a» жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, жана ибадат кылган кезде, Аллахка сыйынган кезде, ага эч бир нерсени шерик кошпогула деген. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде ширкти кечирбестигин айткан. Кала берсе, пайгамбарлардын атасы болгон, пайгамбарлардын эң алгачкыларынан болгон Ибрахим алейхиссалам «Ваджнубни бания ан я'будал аснам» мени балдарымды, о Аллахым, мени балдарымды сага шерик кошуп сыйынып кетүүлөрүнөн коргоо сурайм, балдарымды ширктен алыс кылган, ибадатта сага шерик келтирип коюшпасын деп Ибрахим алейхиссалам менин кийинки зурриятымды ширктен алыс кылган деп дуа кылган экен. Ибрахим ан-Нахаи рахимахулла айтат, ушул пайгамбарлардын эң атасы, эң чоңу Ибрахим алейхиссалам Ханифия, мына ушул таухид элинин имамы, ушунчалык таухидке, ушунчалык өз жанын берип, өз жашоосун берип чакырган инсан, мына ушул Ибрахим алейхиссалам
şirkten korkkan bolsa, jana zurriyatı şirkке düşüp kalıdan korkkan bolsa, eme kalgan adam kayda barat dep aytkan eken. Endi İbrahim aleyhisselam mına uşunday imam, paygambar şirkten korkup atkan bolsa, eme kalganыбыз kayda barabız? Mına ошондуктан insan mına uşul nerseden etiyat bolubuz kerek. Emi bul şirk yanqasimu ila qismayn, ekiге bölünöt. Çoğun şirk jana kiçine şirk. Bul çoğun şirkti jasoo menen insan dinden çıkıp ketet. Musulmanlardan katarından çıkıp ketet. İslam çöyrösünөн çıkıp ketet. Jana ошондой эле çoğun şirkti jasagan adamga tozok otu vacip bolot. Tübönük kapırları menen birde ele oşol kapır siyahtı tozokta tübönük kalat. Aga beyişke kirүү aram bolot. Eger tövbe kılbagan bolsa, tövbe kılbay çoğun şirkti jasa ölüp ketken bolsa, eger tövbe kılgan bolsa, ölümüne çeyin tövbe kılgan bolsa, Allah Taala keçiret. Mına ошол çoğun şirklerden biri insan ibadat kılgan kezde oşol ibadattın bir türünü Allah Taala'dan başka bir nerselerge arnausu çoğun şirk bolup sanalat. Misal üçün Allah Taala'dan başka bir nerselerge dua kılat. Misal üçün Allah Taala'dan başka bir nerselerge nazir kılat. Nazir degeni bul insan özüne mildet bolboğan, parz bolboğan ibadatты özüne parz kılıp alat. Mına uşul ibadattagı bir gana Allah'tın özüne gana arnalıbız kerek. İbadattın kaysı bir türü bolsun, ibadattın bardık türleri bir gana Allah'a gana arnalıbısı, bul tavhid bolup sanalat. Allah'tın birligi, tavhidi bolup sanalat. Emi insan nazirge misal keltire turgan bolsak, balalı bolsam 30 gün oroza karma beremin deydi. Je kede kembagaldarga mal soyu et taratı beremin deydi. Je bir sooptu bir jakşı işti moynuna alat. Anan oşol işi oңунан kelgen musulmanlar oңунан kelip kalsa, je uşul oruğundan ayıksam 3 gün oroza karma beremin deydi. Oşol işi oңунан kelip kalsa, ayıgıp kalsa, je balalı bolup kala turgan bolsa, oşol aytkan nersesini, bergen nersesini atkarusu al uşol pendege parz bolup sanamat. Mına uşul parz. Bizde uşul neverem, je uşul balam oruğundan ayıksa, balançı mazarga barıp bir koroz soyu berem, je mal soyu berem deydi. Oşol ilimsiz musulmanlar, oşol balası ayıkkandan keyin, orudan ayıkkandan keyin oşol mazarlarga alıp barıp, oşol mazarlarda kabırlardın elerini oşol korozun soyu beret, koyun soyu beret. Bul uşul şirk bolat. Nazirdagi şirk uşul. Oşol nazirdi Allah'a arnausu bul ibadattagı tavhid bolat. Je korku. Emi korku bir gana Allah Taala'dan gana korkuubuz kerek. Korku, ümit, suyu bunun barısı ibadat. Je zabih dep koyup kurbandık. Allah üçün kurbandık çalat. Hem burada müşrikler özünün but sanamları üçün, idolları üçün kurbandık çalışat ele. Alarga arnap mal soyuşat ele. Mınдай aytkanda jandık soyuşat ele. Alar uşul zabih jandık soyudağı ibadatты Allah Taala'dan başka bir nerselerge arnaşat ele. Mına uşul işleri dağı şirk boldu. Mına ошондуктан kurbandık ibadatı bolsun, jandık soyu ibadatı bolsun, al bir gana Allah'tan жалгыз özüne arnalıbız kerek. Emi bul şirktin çoğun türleri. Alemi şirktin kiçine türleri var. Şirktin kiçine türleri de bir korkunçtu. Misal üçün bir insan oşol namazını, bere turgan sadakasını Allah Taala'dan başkanı maksat kılıp, adamlar meni bergen sadakamdı körsün dep, jemen okugan namazımdı bir körsün dep, koca körsün, koca uksun kıluu, mına uşul kiçine şirk bolup sanalat. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
Мындан корккон. Анткени ар бир инсандын табиятында бар нерсе. Аллахты жаратуучу деп билет, рызкы берүүчү деп билет, өлтүрүүчү, тирилтүүчү деп билет. Бирок инсан мынол ибадатка келгенде, жана ошондой эле мына ушул жүрөк ибадаттарына келгенде, жанагындай кичине ширктерди напсы каалоосуна же шайтанга зыгырылып жасай баштайт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнөн корккон ширк дагы мына ушул кичине ширк. Жашыруун ширк. Мындан эми инсанда илим болбосо, ошол жамандыктан bir маалымат болбосо, инсан ошол нерсеге түшүп калуучу эс сөз эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен силерди ошол кичине ширкке түшүп калууңардан коркомун деди. Я Расулулла, ошол кичине ширк эмне дегенде, ошо рия. Bir insan namaz окуйт, орозо тутат, ошол ибадатыны эл көрсүн, кожо көрсүн үчүн жасайт. Мына ошол ширк, кичине ширк болот. Бул амалдардын жок болуусуна себеп болот. Мындай инсандарды Аллах үчүн садака бербеген, Аллах үчүн жол курбаган, Аллах үчүн суу чыгарбаган, Аллах үчүн мечит курбаган адамдарды кыямат күнү Аллах Таала алып келет. Аларда айтат: "Барыгыла дүйнөдө кимге силер кожо көрсүн, кожо уксун кылган болсоңор, ошол пенделерден, ошол инсандардан сооңарды талап кылбагыла" дейт. Мына ошондуктан бул коркунучтуу нерсе. Кичине ширк менен инсан динден чыгып кетпейт. Эми кыямат күнү барган кезде баары бир бул жазасыз калбайт. Эгер тообасыз өтүп кете турган болсо жазасыз калбайт. Бирок кичине ширк тозокто түбөлүк калтырбайт. Эми туурараак пикирге көрө, ошол кыямат күнү Аллах Тааланын жакшы, жаман иштерини салыштырат. Эгер жакшы иштери азыраак чыгып кала турган болсо, кичине ширк себептүү инсан тозокто азапталат. Эми бул маселеге көп терең кирбейли. Чоң ширк болобу, ширктин кичинеси болобу, дайыма этият болуубуз керек. Мына ошондо биздин жасаган ибадаттар, окуган намаздар, туткан орозолор пайда берет. Мына ушул нерсеге карообуз керек. Эми Аллах Таала мына Мекке мушриктерин айткан. Бизге Мекке мушриктерди мисал катары келтирген. Кур'ан-ы Керимде бул тууралуу аяттар көп. О Мухаммад, ушул Меккеде жашаган, ушу араб мушриктерден сурасаң, ошол мушриктерден сурасаң, Меккеде жашаган ошол мушриктерден сурасаң, асмандар менен жерди ким жараткан деп сурасаң, алар экиленбей туруп эле Аллах деп жооп беришет дейт. Мекке мушриктери Аллах Тааланы жаратуучу дешет эле. Рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, башкаруучу деп айтышат эле. Бирок ибадатка келгенде, ошол саждага келгенде, рүкүгө келгенде, Кабанын айланасына барып ибадат кылууга келген кезде, ата бабабыз алып келген жол менен жашайбыз, ата бабабыз көрсөткөндөй жашайбыз, алар көрсөткөндөй ибадат кылабыз деп Аллахка ибадаттарында шерик кошушат эле. Лат, Уза, мына ушундай колдору менен жасап алган, лайдан, жыгаштан жасап алган нерселерге сыйынышат эле, ортомчу коюшат эле. Буларга эмне сыйынасыңар? Булар бир жыгашко, бир лайго. Бул пайда зыянга эмес го десе, ушулар менен Аллахка жакындайбыз дешет эле. Ушулар менен Аллахтын өзүбүздүн ортобузда ортомчу коебуз. Аллах ушулар себеп бизди колдойт. Ушулар себеп Аллахка жакындайбыз деп айтышат эле. Мына ширктин механизми. Мына ошондуктан инсан мына жерде жашап атабы, ичип атабы, кийип атабы, жашап жатабы, Аллахтын берген неаматтарынан, рызкыларынан пайдаланып жатабы, ал ибадатта жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуубуз керек. Ага эч бир нерсени шерик кошуп сыйынбообуз керек. Мына ошол мушриктер тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат. Алар кыйынчылык убакытта башына бир оору түшүп калса, башына бир кыйын абал түшүп кала турган болсо, бир бале келип кала турган болсо, эч качан кыйынчылыкта алар Аллахка шерик кошкон эмес. Ошол жыргалчылыкта, рахатта
kengirişilikte Allah'a şerik koşup sıyınışkan. Бұл аят азыркы окула турган аят мунун далили болот. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Alar kemege minген кезде, oşa kemege minген кезде, kemede ketip жаткан кезде bir dovul bolup, bir tolkun kelip, alardı kaптап kala turgan bolsa, alar ihlas menen Allah'a dua kılışat ele deydi. Janagı laydan jasap algan, jıgaçtan jasap algan nerselerine dua kılışpayt ele. Жалғыз Аллахтың өзіне ғана дуа қылышат эле. Алар кыйынчылык кезде таухидке кайтышат эле мушриктер. Ошондуктан Аллах Таала аларды мушрик деген. Кыйынчылык болгон кезде таухидке кайтышат эле, Аллахка кайтышат эле. Аллахка ихлас менен сыйынышат эле. Дуа кылышат эле. Качан Аллах Таала аларды ошол баледен куткарып, сыртка чыгарып койсо, жээке чыгарып койсо, же эсен амандыкка алып койсо, алар кайра дагы Аллахка шерик кошуп сыйынып кетишет эле. Бул албетте бул бале бул. Азыркы кездеги мусулмандар эми? Азыркы кездеги мусулмандар. Айырмасы жок азыр. Азыр барысы рахат жыргалчылыкта деле, кыйынчылык болсун, кеңиричилик болсун, жыргалчылык болсун, айырмасы жок, Аллахка шерик кошот. Мына ошондуктан эртеңги кыямат күнү ким Аллахка бактылуу абалда жолуккусу келсе, кыямат күнү барыбыр барабыз Аллахтын астына. Барыбыр калайбызбы, калабайбызбы, барыбыр 1 саат күтүп турат. 1 күн күтүп турат барыбызды. Бул акыйкат. Капырдын да бара турган жери бир, мусулмандын дагы бара турган жери бир. Бул акыйкат. Күн өткөн сайын азыр күн батып, жаңы bir күн чыккан сайын ар бирибиз өзүбүздүн ажалыбызга жакындашып баратабыз. Мына ошол күнү бара турган жерибиз, ошол акырет, эң алгачкысы мына ушул кабыр. Инсан кабырынан тартып, акырет бейишке киргенге чейин бир жыргалчылыкта, бир кеңиричиликте, бир Аллахтын райымында болгусу келсе, эртең кыямат күнү Аллахка жүзү жарык абалда жолуккусу келсе, анда Кахф сүрөсүндөгү аяттагыдай, Аллах Таала айткандай, анда ибадатта Аллахка сыйынсын, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынсын, ага эч бир нерсени Аллахка шерик кошуп сыйынбасын. Мына ошол нерсе бизди бактылуу кылат. Эми жасаган ишибизди канчалык жашырсак, ошончолук өзүбүзгө пайда алып келет. Эгерде бир мечит курса, же суу чыгарса, же бир намаз окуса, же орозо тута турган болсо, муну жашоо керек. Аллах разылык үчүн болуусу керек. Анан өзүнүн атын жазып коюу, же ошол мечит салып, өзүнүн атын жазып коюу, мындайча айтканда, ошону ашкере кылуу, элге жайылтуу, бул албетте бул жакшы эмес. Ихластуу жасалган ибадатты Аллах өзү билсе болду. Эми дагы бир айта турган бир эреже бар. Мына ол иттахазу ахбарахум рухбан арбаба мин дунилlah вал масих ибн марьям ва ма умиру илля ли'буду илахан вахида ла илаха илля ху субханаху ма юшрикун. Мына ушул аятка кичине маани маңызыны тафсирини берсек. Мына ол христиандар дейбизби же насаралар дейбизби? Өздөрүнүн кечилдерини жана өздөрүнүн ошол ибадаткөй пенделерини өздөрүнүн Аллах Таала арбап кылышып алды дейт, Рабби кылышып алды дейт. Өздөрүнүн Рабби кылышып алды дейт. Бул ислам шарияты боюнча ал имам болсун, алым болсун, ким болусуна карабастан аны сөзү таразаламат. Айтып жаткан сөзү, айтып жаткан маселеси эгерде Куран сүннөткө дал келе турган болсо алынат, болбосо ташталат. Ар бир инсан каталашат. Каталашпаган инсан жок. Алым болсун, башка болсун, эң илимдин башына чыккан болгон алым болсун, баары каталашат бир маселеде. Каталашпаган, катага жол бербеген адам жок.
Эми алар өздөрүнүн ибадаткөй keçilderini, ибадаткөй инсандарын өздөрүнө арбап кылышып алды дейт Аллах Таала. Рабби кылышып алды. Бул Рабби кылып алды дегенде, бул маселе аларды жаратуучу дебейт эле, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү деп айтышпайт эле. Жок, булар эгер ошол keçildери, ошол ибадаткөй пенделери аларга бир нерсени адал кылып бере турган болсо, Аллах арам кылган нерсени адалдап бере турган болсо, аларды ээрчишип, ошол нерсе адал деп кетишет эле. Аллах бир нерсени адал кылып бере турган болсо, алар арамдап берсе, ошол нерсени ээрчип кетишет эле. Арам адал маселесинде Аллах түшүргөн шариятты ээрчибей, адал арам маселесинде ошол ибадаткөй пенделерине чыгарып берген фатваларына карап жүрүшөт эле. Эми адашпасам Тамимиддари ушул сахаба болуш керек. Ошондо ушул аят түшкөн кезде, ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан кезде, эгер алар Аллах адал кылган нерсени арамдап берсе, арамдашат эле, Аллах арам кылып берген нерсени адалдаса, адалдашат эле. Же Аллахтын адалыны арамдашат эле, арамыны адал кылышат эле. Ушундай кылып берсе, ээрчишип кете берет эле деп мына ушундай айтканда, я Расулла, биз аларга сыйынбайт элек дейт. Бир гана бир нерсени пайгамбарыбыз айтат, бир нерсени адал кылып берсе, адалдай белеңер десе, ооба. Бир нерсени арамдап берсе, арамдай белеңер, ооба. Ошол ибадатыңар деген. Мына ошондуктан интернетте же бир жерде бирөө чыгып бир нерсени, Аллах арам кылып берген нерсени адалдап аткан болсо, же караңыздар кичине. Куранды ачыш керек, хадистерди ачуу керек, кароо керек. Аны сөз алынбайт. Арам адал маселесинде бул Аллах жана анын пайгамбары айткандай болуу керек. Алар айткандай ошол нерсеге ээрчүү керек. Анан бирөө Аллах адал кылган нерсени арамдап берсе, ошону алып кетүү, же Аллах адал кылган нерсени арамдап берсе, же арам кылган нерсени адалдап берсе, аны алып кетүү, бул болбойт. Мына ошондуктан бир эреже бар. Адамдар бир нерсени адал деген болсо, Аллах Таала арам деген болсо, ошол нерсе арам бойдон, харам бойдон кала берет.